Болот Юсупович, кемпир абад боюнча сиздин пикириңизди интернетте издеп калган адамдар бар. Сиз өзгөндүн сыймыктуу мырзасы катары буга чейин акимиятта иштеп аким болдуңуз. Бул маселе боюнча сиздин дагы оюңуз мындай коомчулукту кызыктырат да. Кандай ойдосуз? Сиз деле кемпир абадтын кетишине каршы болсоңуз керек. Рахмат. Туура мына Фейсбуктан окуп калуутам. Болот Ыйканбаев пикириңизди эмне билгизбейсиз деген өзгөн жаштары деп жазгандарды окутум. Бир канча Кыргызстан булум бурчуңунан жазган адамдарды окуп атам. Туура, мен дагы ошол кыргыздын мекенчил уулу катары, мекенин сүйгөн уулу катары мен дагы өз пикиримди буга чейин жазуу түрүндө интернет блогдарымда жазып келдим. Азыр ошол видео кайрылуу кылганга туура келип атат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, бүгүн болуп жаткан окуяны мен бир уламышты айтуу менен баштагым келип турат. 1923 жылы Осмон мамлекетинин башына Мустафа Кемал деген президент болуп келет. Мына ошол Мустафа Кемал Түрк деген наам менен Түрк мамлекетин курайт. Мына ошол Мустафа Кемалдын бир окуясын айтып берейин. Мустафа Кемал жаңы Түрк мамлекетинин башына келген учурунда Англиянын президенти келип бир чоң жолугушуу өткөрүшөт. Мына ошол жолугушууда бир канча келишимдер болот, сырдуу келишимдер болот. Мына ошол Англиянын президенти кайра кайтып аэропорттон самолетко учуп жатып, самолет менен ошол трапта чыккан мезгилинде элге карап Англия мамлекетинин президенти кол булгалап мына коштошуу ишаратын кылат. Ошол мезгилде Мустафа Кемал чөнтөгүнөн жүз арчысын алып Англия мамлекетинин президентинин бут кийимин тазалайт. Тазалап, мына ошол жүз арчыны кайра чөнтөгүнө салат. Ошол мезгилде жардап турган бир канча журналисттер, бир канча жумурай журт Мустафа Кемалдын ал жоругун аябай бир жаман тарабынан ойлоп, Мустафа Кемалды бүтүндөй газеталарга, бүтүндөй жаңылыктарда аябай бир жамандап жазышат. Мустафа Кемал Түрк мамлекетинин авторитетин түшүрдү деген мааниде аябай будуңчаң болушат. Мына ошол будуңчаң бир канча айга созулат. Анан Мустафа Кемал чоң жыйын өтүп, ошол чоң жыйында мындай деп айткан экен. Мен Англиянын мамлекетинин президентинин бут кийимин тазалаган жокмун. Болгону Түрктүн топурагы ошол бут кийимде кетип калбасын деп мен ошол топуракты алып калдым. Ал топурак Түрктүн топурагы. Түрктүн топурагы эч кандай эч кимге берилбейт. Бул Түрктүн топурагынын ээси Түрк эли деп айткан экен. Мына ошондон кийин эл жанагы жазып жамандагандардын баардыгы бушайман болуп, эмне үчүн биз шашып кетип жамандадык эле деген ойго келет. Мен бул сөз менен айткым келгени, бүгүн биз дагы чек ара маселелеринде кемпир абад суу сактагычы дейбизби, деги эле Кыргызстандын чек ара бөлүштүрүү жерлериндеги болуп жаткан будуңчаң сөздөр балким биз дагы бир канча айдан кийин жана өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров айтпадыбы, кийин кабарын угуп сүйүнөсүздөр деп. Балким бүгүн биз эртерээк жамандап, эртерээк бир жаман сөздөрдү айтып алып кийин өкүнүп калбайбызбы? Маселе ошондо турат. Мен ошондон улам, мен бул жер маселелери боюнча, чек ара маселелери боюнча мындай сүйлөгөндөн бир аз тартынып турдум эле. Бирок бир канча адамдардын кайрылуусунан улам, мен ушул интернет блогдарынан кайрылууну туура деп таптым. Урматтуу мекендештер, биз жер маселеси, чек ара маселелерин өтө кылдаттык мамиле кылышыбыз керек. Туура бийлик башында тургандар, мен ойлойм, туура жагына чечет деген жакшы ниетте турам. Биздин Кыргыздын, Кыргызстандын мындайча айтканда
Кыргызстандын кызыкчылыгында жерлер чечилет деп ойлойм. Анан менден пикиримди сурадыңыздар. Менин пикирим ошол Мустафа Кемал керек болсо бут кийиминдеги жанагы топурак ылай кетип калбасын деп алып калгандай эле менин пикирим Кыргызстандын ар бир сантиметр жери мен үчүн ыйык, мен үчүн баалуу, мен ошол Мустафа Кемалдын оюна кошулам. Бул менин пикирим. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, билем бул видео чыккандан кийин болот бийликке пахта коюп атат дегендер болушу мүмкүн. Же болсо бирөөлөрү сөзгө түшүнгөн болсо, алар туура айтты дешим мүмкүн. Бирок мен алдын ала кечирим сурайм бардыгынан. Чек ара маселелеринде бийликте отургандардын дагы оюн бир аз колдоп койгонубуз дурус. Анткени ал жерде толгон топой сырдуу келишимдер болот. Мына ошол сырдуу келишимдер ачыкка чыгып кетпеш үчүн болушунча булар да жашырат. Урматтуу мекендештер, мен айтар элем, биз кээде сабырсыз, кээде ашыкча ашынып кеткен жагдайларыбыз бар. Биз 2005-жылы төңкөрүш кылдык, эч кандай пайда таппадык. 2010-жылы төңкөрүш кылдык, анда дагы пайда таппадык. Биз бирин кууп, бирин алып келип, бирин жамандап, бирин мактап отуруп, мамлекетибизди түгөткөнү калдык. Жаманбы, жакшыбы, шайладыкпы? Анда ошону күтөлү. Анда ошол адамдан жакшылыкты үмүт этип күтөлү. Мына ошондо туура болот. Анан урматтуу мына өзгөн жаштары, жалпы эле Кыргызстандагы Болот Дыйканбаев пикириңизди билгизип коюңуз деп жазгандарга жообум. Бул чек ара маселеси дейбизби, деги эле экономикалык жактан маселелер дейбизби? Шайлоолордо жанагы 1000 сомго алдангандар, 1000 сом үчүн шайлоого баргандар, мына ошолор жооп бериш керек. Жана ошол 1000 сомго алдаган шылуундар, кээ бирки депутаттар, мына ошолор жооп бериш керек. Бул жерге Болот Дыйканбаевдин пикири көп деле мааниге ээ эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, мен суранам, мамлекетти тынч сактайлы. Мамлекетибиз кылымдан кылымга жетсин. Элибиз бирдиктүү, жакшы ниетте ойлонуп отура турган болсок, буйрукса жакшы ниеттерди кылган болсок, сөзсүз жакшылыкка жетебиз. Туура Кемпир-Абад бул элдики. Эл кандай кылып чечим чыгарат, аны өзү билет деп түшүнөм. Рахмат.